ЖРТ-да окуп түшүнүү бөлүмүндө кандай тексттер келет? Быйыл 2021-жылы кайсы тексттер келишини тест түзгөн адамдардан башка эч ким билбейт. Сомодо коррупция жок, бирок анын белгилүү бир примерно божомолдоп көрсө болот кайсы темада келишин. Мен былтыры 2020-жылы окуучуларга бул темада келиши мүмкүн деп божомолдосом, ошол тема келген. Ким жөнүндө? Илон Маск жөнүндө көп айткам. Илон Маск жөнүндө келип калышы мүмкүн дегем. Анан окуучулар былтыр чындап ЖРТ-да окуп түшүндү. Илон Масктын ракетасы, изобретениясы, кыскасы ушул робот ушулар жөнүндө мындай аралашкан бир нерсе жөнүндө келген. Мен муну каяктан билем? Болгону Орутунун тексттерини үйдө менде мындай Оруту тексттеринин бүт китептери, бүт сомону анализдеп чыккам, математикасыны, анан эң көп жакшы анализдегеним математика менен химиясы. Бирок негизги тестин дагы бүт китептерин карай берип, анализдеп, булардын стилин толук түшүнүп калдым десем болот. Анткени булар SAT-ден көрөт, SAT-нин дагы стилин үйрөнүп бүткөм кандайдыр бир деңгээлде. Так, андыктан быйыл кайсы текст келиши мүмкүн деп мен божомолдойм. Аны видеонун аягында көрөбүз. Азыр болсо кеттик. Былтыры кандай темалар келиптир? Былтыры Усубалиевдин интервьюсу дейт. Усубалиевдин интервьюсу башында бала чагы тууралуу, андан дагы башка нерсе, кийинирээк Илон Масктын изобретениясы жөнүндө дейт. Космостук ракеталар тууралуу дагы бир нерселер тууралуу келиптир. Дагы эмне дейт? Бешиктин ыры, кара жөргөмүштүн сыры, менин бактылуулугу деген эмне? Бул бактылуулук деген гормондор менен болот. Же болбосо деген сыяктуу нерселер бар. Менин кантип иштеши тууралуу. Анан жомоктун сыры. Жомок сыры дегенде жон гана бир жомокту берип койбойт силерге. Бул мындай болуптур, анан мындай болуптур дебейт. Жомоктун мааниси жөнүндө, адамдын, жаш баланын чоңоюусуна, анын характерине, анын өсүп өрчүшүнө тийгизген таасири жөнүндө келет да. Биякта жон гана бир алтын балыктын жомогун берип койбойт. Соя өсүмдүгү тууралуу, жаныбарлар жөнүндө дейт, жер жүзүндөгү суунун айлануусу жөнүндө дейт. Чоң айлануу, кичине айлануу деген тема бар, суунун айлануусу. Бул мекен таануу сабагында, 5-6 класстарда бар. Андан кийин географияда өтүлөт. Дагы мисалы робот, космос, ракета, симбиоз дейт. Орус-кыргыз класстарга окшош эле текст келет, темалары. Биякта аралашта, окуучулар канчалык жаттап чыкканы жөнүндө. Вариантка так, медицина, кыргыз акын жазуучулары, экология, техника деген категориялар болса керек дейт, примерно. Ооба, примерно экология дагы маанилүү. Экология дегенде мисалы парниковый эффект деп коет да. Кантип жердин температурасы жогорулап атат. СО2 газынын жердин температурасын жогорулаганга тийгизген таасири жөнүндө келип калышы мүмкүн. Дагы мындай келип калышы мүмкүн. Так, менин быйылкы божомолдорум, муну мен бир аз эле ойлонуп жазып койдум. Азыр биякта дагы мындан сырткары айтайын. Быйыл менин оюмча жасалма интеллект жөнүндө келип калышы мүмкүн. Биткоин дегендер жөнүндө келип калышы мүмкүн. Илон Маск жөнүндө. Илон Масктын компаниялары көп. Алардын бирөөсү ошол тармактар жөнүндө, анткени ал азыркы заманбап тармакта алып кетип атат. Же болбосо интернет магазиндер, Джефф Безостун иштери боюнча интернет магазиндер, интернетте иштөө, онлайн окуу деген темаларды. Анан эмдөө кантип иштейт, вакцинация. Өзгөчө бул вакцинация мурда дагы проблема эле, быйыл дагы коронавирус деген темалар, вирустар деген темалар, бактериялар деген темалар маанилүү болуп атат. Булар жөнүндө дагы келип калышы толук ыктымал. Жалпысынан алганда биология, тарых, физика, адабият, химия, география, технологиялар деген сыяктуу жалпы эле бардык темаларда келет да. Анан биз эмне дейбиз? Буларды публицистикалык стилдеги тексттер келет. Илимий стилдеги текст келбейт. Көркөм стилдеги текст келбейт. Анан кайсы стил бар эле дагы? Иш кагаздар стилиндеги текст келбейт. Публицистикалык стилдеги текст келет. Публицистикалык деген сөздүн мааниси эмне? Публика деген сөздөн келет. Публика деген жалпы эл дегенди түшүндүрөт. Демек, публицистикалык стил бул жалпы элге арналган. Жалпы бардык эл, жазуучу болобу, окуучу болобу, баары түшүнө ала тургандай бир текст келет. Анан бул сен мисал ойлойсуң да, мен биткоин дегенди түшүнбөйм. Мен робот дегенди жакшы түшүнбөйм. Анан мен бул жөнүндө келип калса иштей албай калам. Мен химияны, мен биологияны, мен географияны кыйратпайм.
адабиятка да кызыкпайм десең, физикага бул көйгөй эмес. Анткени ал жактагы автордун максаты ал текст жазылып атканда жыртыдагы окуучулар суроомо жооп бере албай калсын деп жазылган эмес. Ал текст жазылып атканда, мисалы, эмне деген текстти алалы. Мына бияктан бир текстти алып көрөлү. Окуп түшүнүүдө мына китептеги текстти алып атам. Бияк текстте саймалуу таш деген тема бар экен азыр мынанын ичинде. Саймалуу таш жөнүндө силерге жаңы бир көз карашты бергиси келген автордун. Буга чейин силер мектепте билип жүргөн темалар келбейт. Мындай анан мындай болгон деген нерсе эмес. Бир жаңы көз караш, жаңы ой, бир кызыктуу маалымат, жаңы перспектива деп коебуз. Жаңы перспектива, жаңы көз караштан тексттер берилет. Ошондуктан бул тексттердин баары кызыктуу болот. Мисалы, биякта кыргыз жазынан кабар деген да текст бар экен. Кыргыз жазынан кабар десе, жөн гана жаз кандай болот эмес, бул жакта жаңы бир ойду айткысы келген. Анан мен бир нерсени буга чейин дагы дайыма айтып келем. Автор кыргыз автор болсо, мисалы, дейли Асанов деген фамилия болсо, тексттин үстүндө жазылат. Көбүнчө мындай кызыктуу маалыматты табыш кыйын болот да. Мен үчүн ушундай. Тексттин автору кыргызча адамдын аты болсо, бизде кыргыз тили, Кыргызстанда илим, адамдардын билим деңгээли анча өнүккөн эмес. Ошондуктан биздин авторлордун тексттери дагы келсе, кыргыз автор жазса, көбүнчө кыргыздын акындары жөнүндөгү текстти кыргыз автор жазган болот. Анан ал түшүнүктүү эле. Анткени кыргыздын акындары жөнүндө, Айтматовдон башкасы жөнүндө башка улуттун адамдары жазышы кыйын. Анан кыргыз улутуна, кыргыз маданиятына, кыргыз тарыхына тиешелүү нерселерди кыргыз авторлор жазат. Анан алардын кээ бирлери кызыксызыраак жазат, кээ бирлери кызыктуу жазат. Бирок кандай жазбасын бизге берилип атат. Ошондуктан биз аны иштешибиз керек. Андыктан кызыгуу менен карайбыз. Бул кыргыз автор экен, мага жакпайт эмес. Жакшы. Не деп ойлойт экен? Мисалы, билбейм, автор ким болсун, Жанышев болсун. Жанышев саат жөнүндө жазыптыр. Жанышев саат жөнүндө эмне ойлойт экен? Жанышев онлайн иштөө жөнүндө жазыптыр, онлайн бизнестер жөнүндө жазыптыр. Бул эмне деп ойлойт деп кызыгышыңар керек. Эгер автор Шульц болсо, билбейм, Петров болсо, Кедров болсо, же болбосо бир нерсе Ич болсо, кыскасы Сон болсо, билбейм, Джексон болсун дейли, башка улуттун авторлору болсо, алардын тексттери көбүнчө эмнелер жөнүндөгү тексттерди берет. Алардагы тексттер илимий тексттер, же болбосо жаңы география боюнча болсун, физика, философия боюнча болсун, ушул темаларда башка улуттардын тексттери которулган болот. Ал жерде демек жаңыраак терминдер көбүрөөк болот. Анан ал жакта мындай кызыктуу бир маалыматты бөлүшкүсү келген болот дагы. Анан дагы коркпошуңар керек. Ал авторлордун кызыгышыңар керек. Автор, мисалы, биякта дагы бир китепте бар, Сомон китебинде куштардын миграциясы. 2017 китепте, ал 2016 бизге чыныгы жыртыда келген, же пробныйда келген. Экөөнүн бирөөсүндө Сомон окундачы, чыныгы жыртыда келгендей эле сезилип атат. Мисалы, кофелер жөнүндө, сүттөр жөнүндө, эттер жөнүндө, биологиялык мындай мааниси же дагы башка нерсеси, метан газы жөнүндө ушундай нерселер келет да. СО2 газдары жөнүндө. Булар келгенде айтып өткөндөй эле силер коркпогула, кызыккыла. Жаңы бир нерсе үйрөнөт экен. Жөн гана текст орты жазып чыкпай, орты жазганча жаңы маалымат үйрөнөт экен деп кызыгып жазсаңар, кызыгып окуйсуңар, өзүңөр кызыгып окуганда жакшы түшүнөсүңөр, суроолорго жооп бериш оңой болот. Эгер кызыкпасаңар эмне кылышыңар керек? Өзүңөрдү алдап кызыктырышыңар керек. Силер кызыкпасаңар дагы өзүңөрдү алдап, азыр тема электрондор жөнүндө келиптир. Эң сонун мен электрондорго кызыгып жүрөт элем. Не экенин химия мугалимибиз, физика мугалимибиз канча айтып башта ортот эле, бирок көңүл бурбайт элем. Азыр как раз авторлор, биякта акылдуу авторлор, текстти жазгандар үйрөнүп алат экенмин. Эмне экенин депчи. Бул түшүнүктүү тилде, жалпак тилде жазылат. Мен билбеген нерсе чыгышы аз. Мен аракет кылсам түшүнөт экем деп туруп, ошол максатта текстти окусаңар, силер батыраак түшүнөсүңөр. Жанан жакшыраак түшүнөсүңөр. Бул биздин Telegram каналда белгисиз маршрут билимот деп издесеңер болот. Telegramдан ар бирине, мисалы, жасалма интеллект деген эмне дегенде, бул
ссылка коюп койгом, шилтеме. Биздин Telegram каналга барып, ушул мына баскычты сөздү бассаңар, мен 1-2 орусча видеолорго шилтеме коюп койгом. YouTube'дан силерге ошого алып барат. Анан булардын баарын көрүп, бүгүн бул темалардын баарын бүгүн түнү менен үйрөнүп чыгышыңардын кереги жок. Болгону ушундайлар жеринде келишин гана күткүлө, ушундай келип калышы мүмкүн экен деп. Анан келгенде жана мен айткандай настрой менен, маанай менен, жакшы үйрөнүп алат экен деп. Болгону, быйыл дагы илимий текст келип калды деп коркуп калбагыла. Бул сөзсүз келет, бул келе турчу нерсе. Улуттук, маданияттык, адабияттык, тарыхый, илимий, бул жана саясат деп коелу. Мисалы, биздин атактуу адамдардын сөздөрү же дагы башка нерселер, булар баары келет. Андыктан буларга келип калды деп коркпой, даяр болуп, мындай күтүшүбүз керек дагы, өзүбүздүн реакциябызды даярдап коюшубуз керек. Бул астыдагы кнопкалар эмне үчүн турганын баарыңар түшүнөсүңөр, билесиңер деп ойлойм. Эң башкысы бул видеону досторуңар менен бөлүшкүлө, пайдалуу маалыматты бөлүшүп тараткан жакшы. Баарыбыз бирге өнүгөлү, бирге өсөлү, жыртыда ийгилик каалайм.